Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Азамат Бегматов Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге суроосун сыр сандык аркылуу жөнөткөн. Жакшылык сиздин туюмуңуз 6-чы туюм жакшы элеби? Иштейби? Ошо азыр иштеди да өзүчө. Сыр сандын ичинде кандай предмет бар деп туюмдайсыз? Да катуу же жумшак, адам жесе болот же болбойт дегендей. Бунун ичинде сызгыч бар экен. Сызгыч? Эмне үчүн сызгыч? Билбейм, мындай. Сызгыч келип атты дейм. Суроо. Абу Аюб деп аталган сахабадан рываят экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр. 4 нерсе менин турмуштук сүннөттөрүмөн дептир. Эми сүннөт чындыгында көп. Бирок ушу 4 нерсеге басым жасап атат. Биринчиси бул уялуу дептир. Уялуу. Экинчиси атыр, миск себинип жүрүү, атыр себинип жүрүү дептир. Менин сүннөттөрүмөн. Үчүнчүсү бул үйлөнүү дептир. Төртүнчүсү сыр сандын ичинде турат. Бул сыр сандын ичиндеги нерсе пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнүн бири болуп эсептелет. Сыр сандыкта эмне бар? Тиш тазалоо. Ошол бир жолу талкалабайбы? Пайгамбарыбыздын сүннөттөрү көп го. 4 сүннөт мен жашаман кел алды дептир. Мен өзүм жашаман алып келдим. Биринчиси уялуу. Уялган сүннөт, уялып жүргөн. Экинчиси атыр себи. Мен жашаман алып келдим. Үчүнчүсү үйлөнүү. Үйлөнгөн сүннөт. Мен жашаман алып. Мисвак сүннөт. Төртүнчүсү. Пайгамбар постоянно мисвак колдонот. Колдонуп жүргөн ооба, мисвактын артында Бирок көптөгөн бул оорулар бар. турмуштук Азыр мына сандыктын ичинде предмет болуп атат да. предмет. А сүннөттөр көбүнчө кыймыл аракет болгондо ушун Себеби пайгамбарыбыз күнүмдүк жашоосунда колдонуп жүргөн нерселер да бул. Атырды ар дайым атыр себип жүргөн, жакшына жыттан неприятный, сонун жыт менен жүргөн. Аял жакшы көргөн. Всегда уялып жүргөн, адамдардан уялуу бул сүннөтү катуу. Анан мисвакты колунан түшүрбөй чөнтөгүндө тазаланып жүргөн. Мисвак Жакшы Сүннөт болот да, мисвак менен тазалаш. ооба. Ошо да. Предмет ичинде. Кандай карайсыздар, урматтуу залкы? Вакыт бүттү. Бул суроого Жакшылык мырза жооп берет, урматтуу алып барчы. Жакшылык. Урматтуу алып баруучу, биз мисвак деп туура көрдүк. Себеби пайгамбарыбыз ошо тишти мисвак менен тазалап жүргөн да. Тынбай, ооба. Түшүнүктүү жооп кабыл алынат. Өзүңүз бул колдоносузбу мисвак? Колдончу элем, бирок азырынча жок ушундай. Азыр шөткөгө өтүп кеттим дейм. Азыр эми жок. Бирок сонун нерсе, бирок өтө сонун нерсе. Жооп мисвак деп берилди. Жакшылык мырза сызгыч бар дегенсиз. Жок, аны суроону уга электен мурда айткам да. ошондой сыяктуу экен да. Анда биз азыр мисвак менен сызам дейт. анда көрөлү. Сыр сандыкта эмне бар? Бул чындыгында мисвак. Пайгамбарыбыздын эң жакшы сүннөттөрүнүн бири тиш тазалоочу каражат. Жооп туура. Жооп туура. Жана барыңызга ушул мисвак колдонууну сунуш кылып кетебиз. 6-4 эсебинде бүгүнкү универсал тамашоо командасы жеңишке жетишти. Биз куттуктайбыз. Жакшы.